Ала Тоо аянтындагы коррупцияга каршы митинг. Бүгүн 25 ноябрда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында өлкөдөгү коррупцияга каршы митингге чыккан жарандар чогулуп жатат. Буга чейин Кыргызстандан ири суммадагы акчалардын мыйзамсыз чыгарылышы боюнча журналисттик иликтөө жарыяланган. Анда коррупциялык схеманы түзгөндөрдүн бири катары Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдун ысымы аталган. Интернет колдонуучулар Ак үйдүн алдына келип, эл рызкысын жегендерди жазалоо талабын коюшаарын айтышкан. Митингге чыккандар мамлекеттик гимнди аткарып, апрель революциясында каза болгондордун элесине арналып тургузулган айкелге гүл коюшту. Чогулгандардын саны бара-бара көбөйүп жатат. Ак үйдүн алдындагы митингге чыккан эл куулабы? Коопсуздук кеңешинин жообу. Ак үйдүн жанында митинг өткөрүүгө тыюу салынды, бирок келген адамдар куулбайт. Бул туурасында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйынында билдирди. Эске сала кетсек, коррупцияга жана уурулукка каршы митинг бүгүн 25 ноябрда саат 11:30 Ак үйдүн жанында пландалган. Сагынбаев сот Ак үй менен өкмөт аппаратынын имаратынын жанында акция өткөрүүгө убактылуу чектегенин эскертти. Эгер митинг өтө турган болсо, келгендер куулбайт деп ойлойм. Биз демократиялуу өлкө болуп саналабыз. Эл чыгып өз пикирин айткысы келет. Менимче иштейм дегендер иштеп жатат. Кээ бирлери үчүн митингдерди өткөрүп, аларга катышуу жумуш болуп саналат деп билдирген Сагынбаев. Интернетте Раймбек Матраимовдун Бишкекте тартылды делген видеосу тарады. Анда кар жаап жаткан учурда тартылган. Социалдык тармактын колдонуучулары бул тасма бүгүн тартылганын айтышып, түрдүү пикирлерди калтырышууда. Матраимов УКМКга чакыртылышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин билдирүүсү. УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Раим Матраимовго бир катар суроолорду бериши мүмкүн. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген контрабанда боюнча журналисттик иликтөөдө айтылган фактылардын баары УКМКнын өкүлү жетектеген мекемелер аралык ыкчам тергөө тобу тарабынан текшерилет. Материалдардын баары УКМКда болгондуктан тергөөгө чейинки тийиштүү чараларды көрүү, башкача айтканда журналисттик иликтөөдө айтылгандарды аныктоо үчүн же ал өзү келет, же аны келтиришет, деди Сагынбаев. Экс-бажычы учурда кайда экендиги тууралуу суроого Коопсуздук кеңешинин катчысы менин билишимче Раим Матраимов Кыргызстанда деп жооп берди. Спутник Эйч сайты. Өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарылганы чын. Текшерүүнүн натыйжасында Кыргызстандан 700 миллион доллардын чыгарылып кеткени анық болгон. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйында билдирди. Ал май айынын аягында журналисттик иликтөө чыгып, анда Саймайтинин 700 миллион доллардын чыгарылышына тиешелүүлүгү айтылганын эске салды. Бул иш боюнча Финпол иштей баштап, ишкер салык төлөөдөн баш тартканы үчүн издөөгө алынган. Баштапкы тергөө иштери башталып, салык боюнча текшерүүлөр жүргөн. Анын натыйжасында каражат чындап эле Кыргызстандан чыгарылганы аныкталып, салык кызматы анын үстүнө 2,5 миллиард сом кошкон. Саймайтиге айып коюлуп, издөө жарыяланган, деди Сагынбаев. Белгилей кетсек, 2017 жылы Ички иштер министрлиги Саймайтини кытайлык жаранды 3 миллион 28 миң долларга алдады деп күнөөлөп, эл аралык издөө жарыялаган. Спутник Эйч сайты. Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына конокторду чакыруу боюнча кимдер алектенген? КСДПнын билдирүүсү. КСДП партиясы президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына конокторду чакыруу боюнча кимдер алектенгени тууралуу ачык билдирүү таратты. Маалыматта айтылгандай, өлкөнүн шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясын өткөрүү жана даярдоо максатында 2017 жылдын 3 ноябрында уюштуруу комитети түзүлгөн. Инаугурацияны уюштуруу маселеси боюнча президенттик аппараттын жетекчиси эмес, так ушул орган иштеген деп айтылат маалыматта. Уюштуруу комитетинин мүчөсү Фарид Ниязов билдиргендей, ал аталган комитеттин курамына президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбековдун өкүлү катары кошулган. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен уюштуруу комитети инаугурацияга чакырылгандардын тизмесине Хабибулла Абдукадырды тууганы катары кошкон. Тактоо иретинде Хабибулла Абдукадыр тууралуу сураганымда Сооронбай Шарипович ал мурунку жана жакын досу экенин айтып, үй бүлөсү менен катар сыйлуу орунга жайгаштырууну суранган. Ошол үчүн Хабибулла Абдукадыр Сооронбай Шарипович Жээнбековдун бир туугандарынын ортосуна отургузулган деп айтылат Фарид Ниязовдун ачык кайрылуусунда. Баракелде сайты. Ыйлаган мушкер жегич чоңдорду сөгүп салды. Мени коркутам дебегиле, коркпойм экинчи. Социалдык тармактардын биринде түз эфирге чыккан Кыргыз тайсаны Каймана аттуу мушкер Канат Келдибеков реалдуу жашоодо күнүнө 100 сом тапкандарды эле үй бүлөсүн багып жатканын айтты. Ошол эле учурда ал мамлекеттин акчасын самандай сапырган чиновниктерди элге жардам берүүгө чакырды. Элдик медиа сайты.
мисал кылсаң болот да, мисалы үчүн. Көпкөнчүлүк да бул. Ошону карапайым эмелерге, жетирчелерге жардам берсең эмне аздык кылабы? Азыр нанга жетпей жүргөнү бар. Күнүгө 100 сом табат, катын баласы багат. 100 сом менен турбайт. Чоңдор. 100 сом табат менен турбайт. 100 сом табат. Ошо менен баккан балдар бар, эмелер бар, кишилер бар. Менен турбайт, блядь, чоңдор, блядь. Кудай наказайсыздарчы, эркекчен. Чоңдор десе менен баарыңарга тийишип калбасын. Жанагы менен жегендерди айтып атам менчи. Жеген, кеткен менен турбайдар. Мага мыйыңар иштеткиле менен турбайт, эркекчечи. Атып тийсе кечиргиле бирокчу. Ана тинтип коркутам дебегиле, коркпойм эркекче. Чын. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр.